Манас кинотеатрында дагы бир фильмдин бет ачар аземи өткөнү турат. Алсак мына колумда турган жазууда эле фильмдин аты Сагын. Бул фильм 1,5–2 жыл аралыгында тартылган. Бирок 2 сааттан бери келген коноктор күтүүгө аргасыз болду. Анткени техникалык мүчүлүштүктөрдөн бул фильм негедир бет ачары кечигип жатат. Ага чейин биз тасмага тартылган актерлор менен баарлашып көрсөк. Кечигип баштабаса, андай кыргыз эмеспиз туугандар. Келиңиздер. Сүйлөп берсеңиздер. Тасманын жаратуучулары тасма жөнүндө андагы кызыктар, кыйынчылыктар тууралуу кыскача токтолушту. Фильмдин режиссеру Данияр Абдыкеримов тасма 3 жыл ичинде кыйынчылык менен тартылганын белгиледи. Азыр деле кыйынчылыктар жашап атабыз. Эми тамаша. Кинону болсо биз 3 жылдан бери тартып жүрөбүз. 2014-тө баштаганбыз. Анан жай акча болбой калып, жада актерлор бошой калып, ошо көп заман алып алды. Негизи былтыр март айында эле коюш керек болчу прокатка, бирок кинону даярдап туруп режиссерлорго көрсөтсөм, сен 5 жылдык окуяны алып алган турбайсыңбы деп. Бирок кинону болсо 2 айда эле тартып салдым деп. Кыш менен күздү, кичине жай менен жазды кошпойсуңбу деп. Боектор жетпей атат деп. Кайра калдым съемкага, анда 1 жыл сүрдү. Ошо жаз менен жайды тартып, боекторду кошуп, боеп, жакшылап даярдап кинону элге көрсөткөн табыз. Фильмде белгилүү актер Азиз Мурадилаевдин апасы актриса Анара Сыдыгалиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынбек Сапаралиев, Мушкер Кумаржалиев, Рахат Божокоева жана башкалар роль жаратышкан. Тасмада ата менен баланын ортосундагы мамиле көрсөтүлгөн. Анда бойго жеткен Сагын өз жашоомду өзүм курам деген максат менен атасынын каршылыгына карабай үйүнөн чыгып кетет. Мен 30 жыл бою башымды көтөрбөй, ак эмгеги менен тапкан окат ушунун бардыгы. Бирок аны алдыда жергал жашоо оңой тамак күтүп турбайт. Үй бүлө куруп, келинчеги төрөттөн каза болуп, уулу менен жалгыз калат. Айдоочу болуп иштеп, жумушу бирде болсо бирде болбой бир топ кыйналат. Ошондо Сагын ата-эне баласына эч жамандык каалабасын түшүнүп, атасынан кечирим сурап, туулган айылына кайтып барат. Мына ушул тасмада баш каармандын образын жараткан Мушкер Кумаржалиев киного тартылуу жакканын айтты. Мен бунун дагы бир немеси, бул кобо машинасын айдашты үйрөнүп алдым уже. Бул жактан көргө чейин айдап бардым, айдап барып, айдап келдим, уже өздөштүрүп алдым анысын. Ошол жагы плюс болду. Кино жат мага жакты мындай караганда. Бул спорттон айырмаланып, бул коллективный жумуш экен. Бир эле мисалы үчүн гример же свет берген адам болуп калса уже жумуш болбой калат экен. Коллектив сплоченный бир неме, чогуу бир команда болуп иштешет турган неме экен. Анан толкундоонусу мындай рингдин астына чыккандай эле болот экен бирок. Премьердин астында. Ошондой болду. Сагын деген тасмада ошо баш каармандын жубайын ойнойм. Аты Чынара болот. Өтө токтоо, мээримдүү, күйөөсүнө жөлөк болуп жардамдашып жүргөн аял десем болот. Бул тасмада мага өзгөчөлүгү ошо боюнда болуп жүрүп, анан өзүнүн баласын көрбөй калат. Чынара өзүнүн баласын көрбөй калат. Ошонусу да бир башкача, мен үчүн башкача сезимди алып келди десем болот. Бул тасманын гонорарын ала элекмин, бирок башында сүйлөшүп баштаганда сөзсүз түрдө бул акысы төлөнүп берет деген сөз болгон болчу. Ал эми тасмада өз оюн эч кимге бербеген каардуу атанын ролун жараткан Алтынбек Сапаралиев жаш кезде киного тартылсам деп кыялданып жүрчү элем. Убакыт өтүп тасмага тартылуу сунушу түшкөндө кубанып эле жөнөдүм дейт ал. Мен өзүм андай болбогон бир тоолу кыйын болду аны аткарышчы. Барып тиги кыжырланып абы кылган. Анан ошондо улам режиссер айтып коет. Орусчасынан байке злости добавьте немного злости. Эми алдын келишинче аткардым. Эми баягы кыргыздын жакшынакай сөзү бар эмес, эл ооз элек деп. Ошо эл оозуна бүгүн чыгып отурабыз, эми эл ооз эми элек деп жакканын жакты деп айтабы, жакпаганы жакпады деп айтабы, ар кимдин ар кандай ойлору бар. Ошондуктан ушу киного тартылганыма мен өзүмчө эле бир дардаңдап кубанып жүрөм. Баягы илгерки биз биринчи жолу кыргыз эстрадасын сахнага алып чыккандай эле болуп атам да азырчы. Эми бул жерде неме боюнча, сценарий боюнча ата менен баланын келишпестиги,
туура эмес түшүнүшүп бири бирин. Анан ортодо энеси чайналат да, же күйөөсүн менен бир жолу урушуп неме кыла албайт. Баласынын кыйналганын, экөөнүн тил табышпаганына бушайман. Эмнени жеткире алдым деп айтыш кыйын. Аны эл баалайт. Сагын тасмасы Бишкек шаарында жана Ысык көл жеринде тартылган. Режиссердун айтымында ага $40 000 каражат кеткен.